Гөлдүн 7 акеси Кыдыр аке. Ысык көлдөгү акелердин бири Байсары улуу Кыдыр акенин өмүрү, ишмердиги, кылым алмашып жатканда кыямат кыргындарда өзгөчө учурга туш келди. Алар үркүн окуясы, диндер менен диндердин, тилдер менен тилдердин тиреши, урулук чабышуулар, бийлик талаштар, жер талаштар, 1917-жылдагы катар революциялар жана башка эле. Мына ушундай кыйчалашта сөз тапкан, караңгыда көз тапкан Байсары улуу Кыдыр аке тууралуу бүгүн сунуштайбыз. Кыдыр аке 1843-жылы Ысык көлдүн Сары жазындагы Байыш жайлоосунда Дөңгөрмө конушунда туулган. Демек ал Ысык көлдүк акелердин улуусу Алдаяр улуу Мойт акеден 100 жылдай кийин жарык дүйнөгө келген. Атасы Байсары, анын атасы Олжобай, Төлөберди, Бобон, Сейитказы, Күчүк, Жоотатыр, Арык мырза, Орозбакты, Кылжыр, Тагай болуп кете берет. Бугунун арык тукумунан